Күндүн өзөктүү жаңылыктарын камтыган кабар маалымат программасы өз ишин баштайт. Студияда Айжамал Олжобай кызы, кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун туулган күнү. Мамлекет башчысы 54 жашка толду. 29 миллион сомдук жер тилке Ош шаарынын балансына кайтарылып, мэриянын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Мурдагы президент Курманбек Бакиевке таандык делген имараттын ордуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын реабилитациялык борбору курулду. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардан кененирээк маалымат, биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн 6 декабрь президент Садыр Жапаровдун туулган күнү. Өлкө башчы 54 жашка толду. Ага ылайык өлкө башчысына бир катар өлкө лидерлери куттуктоо телеграммаларын жөнөттү. Биринчилерден болуп Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Жапаровду туулган күнү менен куттуктады. Ошондой эле Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев, Түркмөнстандын президенти Сердар Бермухамедов, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Беларусь президенти Александр Лукашенко, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин жана Түркия Республикасынын президенти Реджеп Тайип Эрдоган президент Садыр Жапаровду өздүк майрамы менен куттуктап, өлкө башчысына бекемден соолук, мамлекеттик ишмердигине ийгиликтерди, ал эми Кыргыз Республикасынын элине тынчтык жана гүлдөп өнүгүүнү каалашты. Жапаров Садыр Нургожоевич Ысык Көл облусунун Түп районундагы Кең Суу айылында 1968 жылдын 6 декабрында туулган. Билими жогорку 1991 жылы Фрунзе шаарындагы Дене тарбия жана спорт институтун аяктаган, 2006 жылы Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетин аяктап, юрист адистигине ээ болгон. Эмгек ишмердүүлүгү 1986-1987 жылдары Ысык Көл облусунун Түп районундагы Санташ коллективдүү чарбасынын жетекчиси. 1987-1989 жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1989-1995 жылдары Ысык Көл облусунун Түп районундагы Санташ коллективдүү чарбасынын жетекчиси. 1996-2000 жылдары Ысык Көл облусунун Түп районундагы Солтонкул дыйкан чарбасынын төрагасынын орун басары. 2000-2002 жылдары Гүзел Эмхат жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору. 2002-2005 жылдары Нурнефтегаз жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору. 2005-2007 жылдары Кыргыз Республикасынын 3-чакырылыштагы Жогорку кеңешинин депутаты. 2007-2009 жылдары Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси. 2008-2009 жылдары улуттук коррупциянын алдын алуу боюнча агенттиктин комиссары. 2009-2010 жылдары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматына караштуу коррупциянын алдын алуу боюнча агенттиктин директору. 2010-2013 жылдары Кыргыз Республикасынын 5-чакырылыштагы Жогорку кеңешинин депутаты. 2020 жылдын октябрь айынан тартып Кыргыз Республикасынын премьер-министри, Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу. 2021 жылдын 28 январынан тартып Кыргыз Республикасынын президенти. Мамлекет башчысынын туулган күнүнө карата эл да куттуктоо жолдоп, өлкөдөгү акыркы жасалып жаткан көрүнүктүү иштерине, өзгөрүүлөргө элдин жашоосу акырындап жакшырып, жакшы шарттар түзүлүп жаткандыгына ыраазы экендигин билдиришти. Элдин куттуктоосун толугу менен сунуштайбыз. Зарплата көтөрүлдү, пенсия көтөрүлдү, кошулду пенсияларга жакшы. Кудайга шүгүр жакшы. Бирөө эми ар кимдин ою ар башка экен, мисалы менин оюм жакшы иштеп. Бул деген биздин Кыргызстаныбыздын эме башчыбыз болгондон кийин туулган күнү кут болсун. Жакшы ушунтип ойлогон ой максатын, айткан сөздөрүнүн баарын аткарып, ой максатына жетсин, бала чакасы менен аман болсун, элди ойлогон президент болсун. Канча президент болду, бирөөнүн да духу жеткен жок. Ушундай нерселерди кылганга, Кумтор боюнча, мисалы Тажикстан менен границасы боюнча. Кыскасы жалпы жөн менен айтканда, азыркы президенти кылган иштерин баарын колдойм. Сабыр керек. Биздин элге суранар элем, сабырдуу болойлу. Жана американский бир мурунку президент айтканы бар го, өкмөт мага эмне кылды дебей, мен өкмөт үчүн эмне кылдым деген суроону ар бирөөбүз өзгө берсек, ошондо мамлекетибиз көтөрүлөт. Болбосо президент келгенде эле 2 күндүн ичинде баарын оңдоп салбайт.
Элиме сурагандар элем сабырдуулук болсок баардыгына жетишебиз. Алла таалам сизге ömürüңүздү узун кылсын. Биздин президентибиз келген эң туралуу болду го дейбиз. Садыр Жапаров келди, бүт жак өзгөрдү, мисалы үчүн. Коррупциялар жоюлуп келатат, жолдор салынып атат. Жакшы эле, буюрса. Дальнейшемде Садыр Нуркожоевич өзүбүздүн президентибизге дагы ийгилик, алдыңкы карьерный рост жылы берсин дегенде, көтөрүлө берсин, дагы Кыргызстанды өркүндөтүп, алдыга сүйрөп, ден соолуктуу болсун, үй бүлөсү менен бакталай. Ошондой көп ийгиликтерге жетишип, бөөдө кырсыктан жаман сөздөн, жаман көздөн алыс болуп, алдыга болгон максатты өркүндөй берсин, өзү берсин. Садыр Жапарович молодец. Кыргызстанды конкретно кылып койду. Жакшы молодец. Көп жылдар иштесин. Кулган күнгө менче ден соолук каалайм, жүзгө киришин каалайм. Президент болду, жана экинчи срокко болсун калат. Көп болгондон бери баардыгы жакшы болуп атат. Баардык элдин жашоо тиричилиги жакшырганы байкалат. Общем жакшы. Президентке мен экөөнө тең бекем ден соолук, өмүрлөр узун болсун, Кыргызстандын келечегине көздөп жакшы иштерди аткара берсин. Yaxşı, tinch yashayapmiz. Rahmat el yurtimizga ham, o'sha prezidentimizga ham yaxshi. Hammamiz yaxshi. Tug'ilgan kuni bo'lsa, yana o'shunaqa yoshdan bir 3 ta yashasin. Bola chaqasini ahvoliga yaxshi yashasin. El yurtimiz uchun ham yaxshi yashasin. Den sog'ligi mahkam bo'lsin, yuragi toza bo'lsin. Shu tilagim. Алыста болсок дагы өлкөбүздөгү жакшы жаңылыктардан кабардарбыз. 2022 жыл билим тармагы үчүн мамлекетибизде чоң өнүгүүлөр болду десек болот. Ошолор менен эле биргеликте көптөгөн мектептер ачылып, жаштар үчүн, билим берүү тармагы үчүн жакшы жаңылыктар болуп турат. Дал ушундай жакшы иш-чараларга себепкер болгон биздин өлкө башчыбыз Садыр Жапаров Нуркожоевичти өздүк майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Туркияда билим алып жаткан жалпы жаштар, сизге ийгилик каалайбыз, бекем ден соолукта болуңуз. 9 декабрда Бишкек шаарында президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтөт. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин башчылары учурдагы экономикалык абалды, ошондой эле Евразиялык мейкиндиктеги интеграциялык актуалдуу маселелерди талкуулашат. ЕЭП өлкөлөрүнүн лидерлери өтүп бараткан жылдын жыйынтыгын чыгарып, биримдиктин өнүгүү келечеги боюнча пикир алмашат. Ошондой эле ЕЭПке мүчө мамлекеттердин өнөктөштүгүн чыңдоого жана биримдиктин ишмердүүлүгүн жөнгө салууга багытталган бир катар документтерди кабыл алуу пландалууда. 29 миллион сомдук жер тилке Ош шаарынын балансына кайтарылып, мэриянын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдирди. Маалыматка ылайык, мэриянын жооптуу кызматкерлери 2021 жылы жаран менен алдын ала сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Анын негизинде 29 миллион 559 миң 600 сомдук жер тилкесин көп кабаттуу турак жай куруу үчүн мыйзамсыз берип жиберишкендиги аныкталган. Бул факты боюнча шаардык прокуратура тарабынан мэриянын кызмат адамдарына карата кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголду. Мындан сырткары прокуратуранын талабынын негизинде аталган жер тилкеси Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын балансына кайтарылды. Сузак районунда таштанды таштоочу жай жергиликтүүлөрдүн негизги көйгөйүнө айланды. Ага аталган жер калктуу конуш арасында жайгашканы себеп. Мындагы жерге 2-3 айыл өкмөттүн жашоочулары таштандыларын таштап кетишет. Андагы жагымсыз жет Ленин айыл аймагынын тургундарына ыңгайсыздык жаратып келет. Жергиликтүү бийликтин айтымында полигондун ордун толтуруп, жакын карада эс алуучу жайга айлантуу пландалган. Темага кенен кабарчыбыз токтолот. Бир эле мага эмес, бүт Винзапкос боюнча эле жыттанып атат. Жададым ушу эмеден, мусордан, чындыгында.
бүт айылга жыттанат. Калктуу конуш арасында жайгашкан ири таштанды таштоочу жай мындагы тургундардын көп жылдан берки чоң көйгөйүнө айланган. Созак районунун Лелин айыл аймагында эски заводдун орду таштанды таштоочу жайга айланып, анын жагымсыз жыты бүт айылды каптайт. Мындан уламага жакын жайгашкан элге ар түрдүү оорулар жугушу ыктымалдыгы жогору. Биздин жолго келип мындан бурулганда көңүң айланат да. Пакет, ушундай пакет. Пакет ар беле таштап таштаган. Аталган айылдын тургуну Арзыкан Бакированын үйү таштанды таштоочу жайга жанаша турат. Ыргытылган таштандылар, желим баштыктар көчө бойлой айылга тарайт. Зыяны чоң болгондуктан бул жайды жоюу зарылчылыгы көч. Пакет болуп кетет. Анан эми мен мына үйдө жашайм. Баары бир эме болуп кетет экен. Жыттанат. Жаста ушундай жыт болуп, бир эле мага эмес, бүт Винзапкос боюнча эле жыттанып атат. Жагымсыз жыт, анан күйгүзүп ам коюшат да, өрттөп. Өртүп 3-4 күн, 1 апта, 2 апта кетпейт. Ооруп эле атабыз. Өзүбүз деле ооруп, мына азыр баардыгы грипп болуп жатат. Грипп болуп атабыз, баардыгыбыз ооруп эле атышат. Эми бунун түтүнү асмыңга кетет экен да, пакеттин түтүнү аябай кетет экен өйдөгө. Эми ушуну бир айнанайын келип калсаңар, сопчулукка ушу эмени жок кылып берсеңер кана эми мусорду. Таштанды таштоочу жай эли соты аянтты ээлейт. Союз мезгилинен бери аянтыда тосулбаган абалда болгон. Жергиликтүү бийлик быйыл гана тосуу аракетин көргөн. Жалпы алганда ал жайга таштанды ыргытууга тыюу салынган. Бирок ага карабай, ал айылдан эле эмес, башка да аймактардан таштандылары да ыргытылып келет. Жакынкы жылдары бул жер таштанды таштоочу аянт эмес, эс алуучу жайга айланышы күтүлөт. Бул жаатта айылдын жаштары демилге көтөрүп, жерди ижарага алган айтылат. Элге эс алуу жайын кылып беребиз деп инициатива көтөрүшүп, өздөрүнүн фондунда акчасы бар. Ошонун эсебинен ал жерди культивация кылып, баардык мусорларды көмүп, таштанды таштай турган жер эмес, элдер эс ала турган жайга айлантабыз деп. Азыркы убакта мындай болуп атат да, Ленин айыл өкмөтүндө 3 айыл бар да, 3 айылдан таштандылар ташыган тракторубуз бар эле. Алар ошол жакка, ошол жерге таштанды таштап келген. Азыркы жылдын аягында биз токтоттук мусор ташыгандычы. Пока убактылуу токтоттук. Эми алдыда максат коюп атабыз. Атайын мусор таштанды ташыган машина техникаларды алабыз деп. Адистердин айтымында бул сыяктуу жайлар Жалал Абад облусу боюнча актуалдуу маселе. Анын кооптуу учуру күн жылган абалда жаралат. Жугуштуу оорулардын пайда болушуна да негизги факторлордун бири. Андыктан бул маселеге кайдыгер карабай, таштандыга да этияттап мамиле жасоо зарыл. Көп эле адам ушу свалкадан жанакы иштеп, ошол жерден жанакы керектүү заттарды чукулап алып жүргөн адамда жоң коопту жаратат. Эң негизги бул жугуштуу ичек арын оорулары таркатышы мүмкүн. Ошондой эле жугуштуу ичек арын ооруларында салман эле жанакы брюшной тефтерес таркап кетиши мүмкүн, вирустук гепатит А деле таркап кетиши мүмкүн. Деги эле жугуштуу оорулардын баардык түрлөрү таркап кетиши ыктымалы чоң да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул таштандыга да ар бир мамиле жасоо зарыл. Бул актуалдуу проблемалар жергиликтүү бийлик тарабынан чечүүсү зарыл. 7600дөн ашуун калкы бар Ленин айыл өкмөтүндө азыркы күндө таштанды эч жакка ташылбайт. Анткени таштанды полигону үчүн бөлүнгөн жер да, техника да жок. Айыл өкмөттөн билдиргендей, кийинки жылы таштанды ташуучу техника алуу каралууда. Аны менен жергиликтүүлөрдүн таштандысын айылдан тышкары атайын жайларга жеткирери пландалган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Созак району. Саламаттыкты сактоо министрлигинин карантиндик жана өзгөчө коркунучтуу инфекциялар республикалык борборунун Каракол шаардык чумага каршы бөлүмүнүн башчысы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары аныкталды. Жетекчи кызматтык абалынан пайдаланып, өзү жетектеген мекеменин кызматкерлеринен системалуу түрдө акча каражатын талап кылып алып турган. Алсак Ысык Көл облусунун сырт аймактарында карантиндик жана өзгөчө коркунучтуу инфекцияларды изилдөө жана алдын алуу боюнча чумага каршы бөлүмүндө эпидемияга жана чаңга каршы отряддардын жасалма тизмелери түзүлгөн. Жыл сайын жай мезгилдеринде тиешелүү буйруктарга ылайык белгилүү сандагы адистерден турган отряддар сырт аймактарына чыгып кетүүгө тийиш. Бирок иш жүзүндө бир кыйла азыраак сандагылар чыгышкан. Ошол эле учурда мындай адистин
ар бирине жол кире акысына акча чегерилген. Сырт аймактарында иш жүзүндө иш жүргүзүлбөгөн адамдарга акча каражаттар которулгандан кийин жетекчиге системалуу түрдө өткөрүп берип турушкан. Учурда кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында анын мындан башка мыйзамсыз иштерге катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча ыкчам иш-чаралар жүрүп жатат. Башкы прокуратура Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиевди актоо өкүмүн жокко чыгарууну талап кылат. Бул туурасында аталган органдын маалымат кызматы билдирди. Башкы көзөмөл органы жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу Жамгырчиевди мурда кылмыш ишине тиешеси жоктугун аныктаган өкүмдү жокко чыгарууну сунуштап, жогорку сотко кайрылды. Аны менен кошо ошол эле ишке тиешеси бар өкмөт аппаратынын жетекчисинин мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратовду актоо өкүмүн жокко чыгарууну сурап жатканы айтылды. Беле кетсек, буга чейин Жамгырчиев мүчө болгон Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев кесиптеши Кемпирабад маселесинде каршы добуш берген үчүн жабылган кылмыш иши кайра жандантуу аракети болуп жатканын билдирген. Жамгырчиевдин сыртка чыгышына тыюу салынып, 26 ноябрда Казакстанга баратып чекарадан өтө албай калган. Андан УКМКга алып келинип сурак алышкан. Ошондон бери депутат коомчулукка чыга элек. Мурдагы президент Курманбек Бакиевке таандыкталган имараттын ордуна ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген балдардын реабилитациялык борбору курулду. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев социалдык тармак аркылуу билдирди. Мурдагы президент Бакиевке таандык имаратты жай айында бузуп, ордуна ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген балдар үчүн реабилитациялык борбор куруу баштаганбыз. Буйруса имарат бүтүп калды. Жакында ачылышы болот. 100 орундуу заман талабына ылайык шарттары менен колдонууга берилет деп жазган Туманбаев. Ал президент Садыр Жапаров курулушту жыл аягына чейин бүтүрүүгө милдеттендиргенин, тапшырма өз убагында аткарылганын кошумчалады. Жогорку кеңештин тармактык комитети Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандарынын чекарадан өтүүсүн жеңилдеткен келишимди жактырды. Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаевдин маалыматына караганда, бул келишимдин негизинде эки өлкөнүн жарандары чекарадан ID карта менен өтө алышат. Балдар жалпы жарандык паспорт менен өткөрүлөт. Сөз болуп жаткан макулдашуу качан ишке киргизилери маалымдалган жок. Азыр эки өлкө тургундары тегил же бул жака жалпы жарандык паспорт менен өтүшөт. Учурда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда бир нече чегара бекети иштеп жатат. Ош облусундагы Достук чегара бекети 2017-жылы ачылган. Көп өтпөй Жалал-Абад облусундагы жөө жүргүнчүлөр өтүүчү маданият жана баймак өткөрмө бекеттери ишин жанданткан. Бүгүн 6 декабрь Улуттук телерадио берүү корпорациясынын 90 жылдыгына арналган ааландашуу шартындагы медиа аталышындагы эл аралык медиа форуму болуп өттү. Анда медиа жаатындагы бир катар маселелер талкууланып, сунуштар айтылды. Бүгүн Бишкекте Улуттук телерадио берүү корпорациясынын 90 жылдыгына арналган ааламдашуу ноорундагы медиа аттуу эл аралык медиа форум өтүүдө. Ага коңшулаш өлкөлөрдөн келген улуттук телеканалдардын жетекчилери, элчиликтер жана ошондой эле медиа өкүлдөрү, журналистика багытында билим алган студенттер дагы катышууда. Анда медианын учурдагы жана келечеги, анда дагы кандай шарттарда өнүгүүсү керек, кайсыл багыттарга багыт алуусу керектиги жөнүндө сөз болууда. Иш-чаранын катышуучулары жаңы медианын салттуу массалык маалымат каражаттарына тийгизип жаткан таасирлери, анын алкагындагы актуалдуу маселелер, телекөрсөтүүнүн көрүмдүүлүгүн жана радионун угумдуулугун азыркы интернет доорунда кантип өнүктүрүү зарыл. Аларды канткенде бири-бири менен тыгыз байланыштырууга болот. Заманбап журналисттерди даярдоодо билим берүү системасынын жаңы ыкмалары тууралуу талкуулап баяндамаларын жасады. Радио телевидение мекемесине байланыштуу бардык нерседе биздин эшигибиз ар дайым ачык. Айрыкча бул жерде биздин Манас университетибиз бар. Алар дагы журналистика факультетинде сиздерге бир канча кадрларды даярдап берүүдө. Мындан кийин дагы бул биримдик түрк боордош элдердин арасында дагы да бекемделип, биз биргеликте көптөгөн медиа иштерди жасайбыз деген терең ишенимдемин. Улуттук телеканалды 90 жылдык майрамы менен куттуктайм.
Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов өз сөзүндө телекөрсөтүү тармагы коомдун жашоосундагы өтө маанилүү орунду ээлей турганын, маалымат жеткирүүдө журналист жоопкерчиликтүү акыйкат, чынчыл болушу керектигин белгиледи. Кыргыз маалыматынын метрлери отурат, өмүрлөрүн арнап, билимдерин, эмгектегин арнап, бүгүнкү күнгө чейин күчтүү маалымат каражаттоо өлкөгө айланды. Мына быйыл 90 жыл болуп атат. Баарыңыздарды мен ушул форумдун ачылышы менен Кыргыз телерадио корпорациясынын 90 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктап, ар бир маалыматка Кыргыздын ар бир үй-бүлөсүнө баш багып, жоопкерчиликтүү, маңыздуу, акыйкаттуу чынчыл маалыматтарды берип туруңуздарга чын жүрөктөн тилектешмин. Телерадио жаатында 40 жылдан ашуун иштеп келе жаткан белгилүү диктор Гүлшан Молдоева 90 жылдык тарыхы бар Кыргыз телерадиосунун маалымат айдыңындагы ордун, аны менен катар эле журналисттин алып баруучунун туура сүйлөөсү, эфирдеги жоопкерчилиги маанилүү экендигин, айтууга оңой болгону менен теле тармагы өзгөчө жооптуу экендигин айтат. Ошондуктан биз дайыма ушул эч качан мындай ката кетирбегенге аракет кылчу элек. Ар бир эфирге чыгуугуз өзгөчө бир баягы жоопкерчилик. Мен бүгүн ошо Кыргыз радиосунда иштеген, Кыргыз телесинде иштеген жалпы жамаатка, чыгармачылык топко ийгилик каалаймын. Себеби бул айтканга оңой болгону менен өтө жооптуу кызмат. Өтө бир өзгөчө кызматта. Ошондуктан бул кызматта иштегендердин бардыгын бүгүнкү майрам менен кызуу куттуктап, бардыгына дагы бир жолу чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Биздин жамаат бар болсун, өссүн, өнүксүн. 2 күнгө созулган медиа форумда заманбап коомдо журналисттердин жоопкерчилиги, профессионалдык журналистикадагы кризис, журналист адистерди даярдоо, журналистиканын келечеги жана жаңы медиа, санарып медианын трендтери менен темалары талкууланды. Уюштуруучулар мындай форумдарды байма-бай өтүп туруусу зарыл экендигин айтат. Мына ошол талкууга бир гана ошол телерадио массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү гана эмес, ошол эле учурда жогорку окуу жайларынын, Казакстандын, Өзбекстандын, Кыргызстандын, Россия Федерациясынын, Белоруссиянын жана башка ошол дүйнөлүк жогорку окуу жайларынын журналистика факультеттеринин декандары, окутуучулары, илимпоздор чакырылган. Ошол алкакта бүгүн талкууну жүргүзөбүз. Мындай талкуулар көп болуп туруш керек. Анткени азыркы учурда журналистика кандай өнүгүш керек, журналисттер кандай даярдалышы керек, заманбап журналистика бизден эмнени талап кылат, ошонун бардыгын үйрөнүп, коом эмнени бизден талап кылса, ошол нерселерди жеткиришибиз керек. Белгилей кетсек, КТРКнын 15 адамдан турган байкоочу кеңеши жоюлуп, быйыл 11 майда улуттук деген макамга ээ болгон. Ошондой эле буга чейин башкы директорду байкоочу кеңеш дайындап келсе, улуттук макамы берилген соң дайындоо жана иштен алуу түздөн-түз президентке карап, жетекчи аткарылган иштери тууралуу жыл сайын президентке маалымат берип турат. Гүлзада Абдрахманова, Жекшен Мусаев, 7 канал. Бүгүн Бишкектин биринчи башчысы Илья Терентеевдин үйүнүн ачылышы болду. Реконструкциядан кийин тарых жана маданият эстеликтеринин мамлекеттик реестерине киргизилген. Аны оңдоп түзөөгө кеткен акчаны толугу менен Дордой ассоциациясы көтөргөн. Имараттын ачкычы Маданият министрлигине тапшырылды. Бүгүн Бишкектин биринчи башчысы Илья Терентеевдин үйүнүн ачылышы болду. Ачылыш аземине коомдук ишмер Аскар Салымбеков жана Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов жана башка белгилүү инсандар катышты. Аталган үй реконструкциядан кийин тарых жана маданият эстеликтеринин мамлекеттик реестерине киргизилген. Имараттын ачкычы Маданият министрлигине тапшырылды. Торжественно вручаем министру культуры ключ от дома. Үй Кыргыз реставрация, илимий изилдөө жана долбоорлоо институту тарабынан бекитилген долбоор боюнча жана Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен макулдашуу боюнча реконструкцияланган. Аталган объектинин оңдоп түзөө иштерин ишке ашыруу үчүн Дордой ассоциациясы каржылык каражаттарын бөлгөн. Анткени маданиятты колдоо жана тарыхый жайларды сактоо анын ишмердүүлүгүнүн маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Ошол өсүстүн өзүмдүн атынан дагы, ошол шаардын тургундарынын атынан дагы, ошол жанагы чиновниктердин атынан дагы мен ушу кечирим сурадым бүгүнчү. Ушундай ошол үйдү жакшы карабай, ушундай бир абалга алып келгенибиз үчүнчү.
Анан эми биз баягы пандемия убагында эле баштайлы дегенде 2 жылдай кармалып калдык. Анан мына Кыргыз реставрация проектисин берип, анан ушу мынакей 2022 жылы буйруптур ушул үй бүткөнгө. Үй Кыргыз реставрация илим изилдөө жана долбоорлоо институт тарабынан бекитилген долбоор боюнча жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен макулдашуу боюнча реконструкцияланган. Аталган объектини оңдоп түзөө иштерин ишке ашыруу үчүн Дордой ассоциациясы каржылык каражаттарын бөлгөн. Анткени маданиятты колдоо жана тарыхый жайларды сактоо анын ишмердүүлүгүнүн маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Маданият министерствосуна тапшырдык. Анан алар эми мэрия менен чогуу чечишет болуш керек. Бул жерде кандай назначение болот, музей болобу, же башка бир нерсе болобу. Художниктер сурап атат, мен билгенге, артисттер да сурап атышат, музей сурап атышат, чыгылып аны эми маданият министерствосу чечет болуш керек. Биз ушун бүтүрүп койгонубузга биз өзүбүз дагы ыраазыбыз. Имаратты калыбына келтирүүгө Дордой ассоциациясы тарабынан жалпы 13 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ал эми курулуш иштери 6 ай убакытты талап кылган. Курулуш ыкмалары болсо Россиянын жана Борбордук Азиянын курулуш үлгүлөрү менен айкалыштырылган. Сырткы көрүнүшүн көрсөңөр, бу жерде мына орустардын курулуш ыкмалары, анан кийин жергиликтүү Орто Азиянын архитектурасы мындай бир салынган. Анткени орустарда мындай сыртындагы терраса андай болгон эмес Россияда. Бул жергиликтүү Орто Азиялык архитектура. А бирок эме терезелерин карасаңар, чатырын карасаңар, бул баары орустардын эмеси да, курулуш ыкмалары. Ошон үчүн бул өзүнчө бир архитектуралык синтез деп койсо болот. Ошон үчүн бул архитектуралык баалуулугу бар, тарыхый баалуулугу бар. Пишпектин биринчи башчысы Илья Терентьевдин үйү кароосуз калгандыктан урап калган. Имараттын талаш жаралган документтери коомдук ишмер Аскар Салымбеков баштаган бир топ мамлекеттик кызматкерлер тарабынан такталып, анан гана Дордой ассоциациясы тарабынан калыбына келтирилген. Күзүндө Аскар Мокулчу айтты, салбасак болбойт. Көп документтер даяр эмес болуп калып, жоголуп кеткен эски имарат болгондон кийин биздин шаардык депутаттарыбыз жардан берип тапты документтерди. Биз 13-жылы проектке которуп койгонбуз акча. 5,5 миллион сом. Ошондон бери ошо чөйүлүп жүрүп, мына баарын тактап, анан жазуу иштери башталды, Кыргыз реставрация менен бирге. Быйыл мына 5-6 айда бүтүрүп салдык. Аскар Мокулчу чечти, финансирование баарын колдоп, өзү көзөмөл болуп туруп, ошону бүтүрдүк быйыл. Аталган үй 19-20 кылымдагы Бишкек шаарындагы маанилүү жана тарыхый объектилеринин бири болуп саналат. Ал тарыхый маданий эсселиктеринин мамлекеттик тизмесине киргизилген. Илья Терентьев 1848-жылы Курал устанын үй бүлөсүндө туулган. 19-кылымдын аягында үй бүлөсү менен бирге азыркы Бишкекке көчүп келген. 1895-жылы Терентьев Бишкек шаарынын биринчи башчысы болуп шайланган. Анын ишмердүүлүгү учурунда биринчи оорукана, дарыкана, китепкана, бир нече мектеп жана гимназиялар, жеке темир устаканалары, навайканалары жана соода дүкөндөр ачылган. Мэриянын жардамы менен, демөөрчүлөрдүн күчү менен азыр толук реконструкцияланып, 2 кабаттуу үй кайра калыбына келтирилди. Эми бул албетте ушул министрликтин алдындагы республикалык маанидеги тарыхый мурастардын тизмесине кирип, мындан ары деле мунун ишмердүүлүгү маданий бир мурастарды борбору катары ишмердүүлүгүн жүргүзөт деп ниеттенип турабыз, Кудай буйруса. Бул имаратты кайда реставрациялаганда көп адамдардын эмгектери бар. Ушул кагаз иштерин бүтүрүү, бул реконструкциялоодогу бир топ талаптарды ишке ашыруу боюнча дагы тиешелүү структуранын түзүмдүн жетекчилери иш алып барышты. Ушул демөөрчү болгон Дордой ассоциациясынын жетекчилигине, курулушка жардам кылган бардык кызматкерлерге мен ыраазычылык билдиремин. Белгилей кетсек, Дордой ассоциациясы туруктуу негизде маданиятты өнүктүрүүгө жана тарыхый жайларды сактоого салымын кошуп келет. Пишпектин биринчи башчысы Илья Терентьевдин үйүн оңдоп берүүсү мындай эмгектеринин биринчиси эмес.
Тагыраак айтканда, маданиятын объектилерин жана уюмдарын өнүктүрүү үчүн ички Тянь-Шанын археологиялык мурастарынын байыркы эстелигин сактап калуу максатында 2004-жылы ассоциация тарабынан Кошой Коргон тарыхый маданий комплексин түзүү долбоору ишке ашырылган. Анын бир бөлүгү катары Тянь-Шанын музейин түзүү каралган. Ошондой эле 2010-жылы музейде көркөм сүрөт галереясы ачылып, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн сүрөттөрү коюлган. Ал эми 2001-жылы Нарында сүрөт галереясы ачылып, ал жерде жергиликтүү жана көрүнтүү чет элдик сүрөтчүлөрдүн, тагыраак айтканда АКШнын, Франциянын жана Улуу Британиянын көркөм сүрөт чеберлеринин эмгектери коюлган. Жалпы саны 600дөн ашык экспонат жайгашкан. Айсалкын Нурматкызы, Даниэль Түмөнбаев, 7 канал. Мурас достук турниринин Чучугулак таштоо азем өтүп, ага турнирге кирген 16 команданын өкүлдөрү катышты. Таймаш 14-15 декабрда Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтөт. Оюнга президент Садыр Жапаров баштаган 16 команда катышат. Алар 4 тайпага 4 команда болуп бөлүнөт. Ар бир команданын колдоочуларынын саны 70тен ашпоо керек. Ал эми оюнчуларга бирдей үлгүдөгү форма берилет. Мурас достук турниринин Чучугулак таштоо аземи өттү. Ага турнирге кирген 16 команданын өкүлдөрү катышты. Беттеш 14-15 декабрда Кожомкул атындагы спорт ортосунда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өтөт. Жалпы 16 команда катышып, командалар 4 тайпага 4төн бөлүнүшөт. Ал эми оюнчуларга бирдей үлгүдөгү форма каралган. Катышуучулардын саны көбөйүп баратат. Туура бир жыл мурун өлкөбүздүн президент тарабынан бул турнир инициатива алынып, колдо таап баштаганбыз. Кудай бурса, былтыр 8 команда катышкан, быйыл 16 команда катышып жатат. Баарыңыздарга ийгилик каалайм, күчтүүлөр жеңе берсин. Бул достук турнири бир жагынан, ушул аянтчада биз ойлойбуз, баарыңыздар чоң майрам тартуулап, биздин ушул өлкөбүзгө да келечекте муңга чоң үлгү көрсөтөсүздөр деп. Достук турнирге коомдун ар кыл тармагынын өкүлдөрүнөн түзүлгөн командалар катышат. Алар президенттин командасы, маданият өкүлдөрү өнөр командасында, белгилүү ишкерлер бизнес командасында, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү журналисттер командасында, футбол ардагерлери Алга командасында, спорт федерацияларынын жетекчилери спорт федерация командасында, жогорку кеңештин депутаттары жогорку кеңеш командасында, президенттин облустагы өкүлдөрү, мэрлер, акимдер аймактар командасында, дин өкүлдөрү ыйман командасында, Кыргызстандагы чет мамлекеттердин элчилери элчилер командасында, ооруканалардын башкы дарыгерлери ден соолук командасында, окуу жайлардын директорлору жана ректорлору билим командасында, сот бийлигинин өкүлдөрү Фемида командасында, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери коопсуздук командасында, белгилүү спортчулар спорт жылдыздары командасында, Кыргыз Республикасынын элдеринин ассамблеясы диаспора лидерлери достук командасында ойношот. Байге фонду 1 миллион сомду түзөт. Биринчи орунга 400 000 сом, экинчи орунга 300 000. Ал эми үчүнчү орунга 200 000, төртүнчү орунга болсо 100 000 сом бөлүнгөн. Аталган турнирдин негизги максаты өлкөдө спортту өнүктүрүү жана сергек жашоо образын жайылтуу. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, былтыр биринчи жолу ушундай салттуу мелдеш өткөн, кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган. Быйыл болсо, былтыр 6 команда катышса, быйыл майда 12 команда катышты. Акыркы жолу президенттин администрациясы командасы жеңүүчү болуп чыккан. Анан жеңген команда өз кандай туура көрсө, ошол максаттарга пайдаланса болот. Чучугулактын жыйынтыгы боюнча командалар кайсы команда менен бет келишери аныкталды. Президенттин командасы Фемида командасы менен, журналисттердин командасы спорт федерациялар командасы менен, жогорку кеңештин командасы коопсуздук командасы менен болсо, достук командасы бизнес командасы менен беттешет. Алга командасы элчилер командасы менен ойносо, спорт жылдыздары командасы билим командасы менен бет келишет. Ыйман командасы өнөр командасы менен беттешип, аймактар командасы ден соолук командалары менен бет келишет. Андан соң ар бир тайпалардан жеңүүчүлөр жана өз тайпаларында экинчи орунду алган командалар жарым финалга чыгышат. Топтук оюндар 14 декабрда, ал эми жарым финал жана финал 15 декабрда өтөт. Ар бир команданын колдоочуларынын саны 70тен ашпоо керек. Жалпысынан ушул президенттин командасынан тартып, жогорку кеңеш, элчилер, билим, ошол биздин өкмөт мүчөлөрүнүн, кабинет министрлеринин командалары, андан тышкары бизнес, журналисттер, өнөр, маданият, жалпысынан 16 команда катышкан.
Белгилей келсек, биринчи турнир 2021 жылдын декабрь айында өтүп, 6 команда арасында беттеш өткөн. Анда өнөр командасы жеңишке жетип, акча каражаты толугу менен балдар үйүнөн берилген. Ал эми экинчи турнир май айында уюштурулуп, 8 команда беттешкен. Анда президенттин командасы утушка ээ болгон. Андагы каражат да балдар үйүнө тапшырылган. Бул рет командалардын саны 16-ны түзөт. Айсалкын Нурмат кызы, Үсөн Камчибеков, 7 канал. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Ушул жана башка жаңылыктар кенен каналдын расмий сайтына жана социалдык баракчаларына да жайгаштырылат. Аман туруңуздар.